Академик Үсенғазы Асаналиев атындағы ТО ген иши жана ТО ген технологиялар институту. Кыргызстан тоолуу республика. Тоолор Кыргызстандын жалпы аянтынын 95%-ын түзөт. Биздин тоолордо Менделеевдин мезгилдик системасындагы химиялык элементтердин бардыгы бар десек болот. Анын ичинде пайдалуу ген байлыктар 15 миңден ашуун. Бир гана алтындын гени 1000ден ашык. Республикабыздын ресурстук потенциалы абдан чоң. Ошондуктан бүгүнкү күндө ТО ген тармагы республикабыздын өкмөтү тарабынан мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүдө приоритеттүү багыттардын бири катары белгиленди. Азыркы учурда инвестицияларды тартуунун негизинде биринчиден алтын, нефт, газ, ошондой эле курулуш материалдардын гендерин казып алууну көбөйтүү жана өздөштүрүүнү стимулдаштыруу зарыл. Бул иштерди аткаруу үчүн азыркы талаптарга жооп бере турган жогорку деңгээлдеги геологторду, тоо инженерлерин, металлургтарды, экологторду жана экономист менеджерлерди даярдоого көңүл буруу керек. Мындай адистер Академик Асаналиев атындагы ТО ген иши жана ТО ген технологиялар институтунда гана даярдалат. Академик Үсенғазы Асаналиев атындагы институттун негизги ишмердүүлүгү ушул багытта иш алып баруу болуп саналат. Биздин республикада инженердик кадрларды даярдоо, инженер-геологтордон башталган, андыктан институттун тарыхта орду абдан чоң. Тактап айтканда, азыркы Разаков атындагы мамлекеттик техникалык университети 1954-жылы пайдалуу ген байлыктар геологиясы кафедрасынын негизинде Фрунзе политехникалык институту болуп түзүлгөн. Биздин институт ТО ген тармагындагы толук 5 жылдык жогорку билимдүү инженердик адистерди даярдоо боюнча республикада жалгыз жогорку окуу жайы болуп эсептелет. Институттун бүтүрүүчүлөрү ТО ген, нефти, газ жана металлургиялык өнөр жайларга, ошондой эле жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерге жумуштарга суроо талаптарга ээ. Алар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинде, Кумтөр оперейтинг компаниясында, Кыргыз алтын, Кыргыз көмөр, Кыргыз нефт акционердик коомдорунда, Кандагы Сымап Карабалтадагы ТО ген металлургиялык комбинатында жана башка өнөр жайларда иштешет. Ошондуктан институттун бүтүрүүчүлөрү келечекте жумуш менен камсыз болушат. Биз келечек үчүн иштейбиз. Биздин институтта адистерди даярдоо ТО ген ишканалары, геология жана минералдык ресурстар мамлекеттин агентствосы, Кыргыз алтын акционердик коому жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимий академиясынын 4 институту менен тыгыз байланышта иш жүргүзөт. Институт Казакстандын Сатпаев атындагы мамлекеттик техникалык университети, Россиянын Элдердин достугу университети, Москва мамлекеттик ТО ген университети жана Носов атындагы Магниторскийдеги мамлекеттик техникалык университети менен тыгыз байланышта. Жана ал окуу жайларында биздин студенттер бюджеттик формада окушат. Институттун уникалдуу артыкчылыгы болуп, биздин пайдалуу ген байлыктарды окуп үйрөнүүнүн жана өздөштүрүүнүн бардык этаптарын билген адистерди даярдагандыгыбызда. Тактап айтканда, инженер-геологтор пайдалуу ген байлыктарды издеп, чалгындап жана аларды өндүрүшкө өткөрүп бере алат. ТО ген инженерлери пайдалуу гендерди казып алууну камсыз кылышат. Инженер-металлургтар таза металлдарды байытуу жана металлургиялык процесстердин негизинде алышат. Инженер-экологтор ген байлыктарды геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүдө жана казып алууда айлана чөйрөгө тийгизген таасирин изилдешет. Инженер-экономисттер ТО ген тармагындагы өндүрүштөрдүн үнөмдүүлүгүн баалашат. Инженер-программисттер ТО ген өнөр жайларын маалымат менен камсыздайт. Институт 15 багыт боюнча 28 инженердик адистерди даярдайт. Ошондой эле институтта магистратура, аспирантура жана докторантура бар. Институттун профессордук окутуучулук курамына илимий академиянын 4 академиги, анын ичинен 2 кафедра башчылары, 3 мүчө корреспонденттер, анын ичинен бюро кафедра башчысы, 18 илимдин докторлору, 69 илимдин кандидаттары, профессорлор жана доценттер киришет. Булардын баары окуу процесстерин жакшыртууга дайыма өзүлөрүнүн салымдарын кошуп турушат. Институттун түзүмүнө 4 факультет, ТО ген ишканаларын компьютердик технология жолу менен долбоорлоо борбору, техникалык окутуу жана адистердин квалификациясын жогорулатуу борбору, технопарк, геологиялык музей, Кегетти жана Хаджисай окутуу полигондору кирет. Студенттерди окутуу үчүн институтта төмөнкү борборлор колдонулат. Гемком, Риск, Геостат, Микромайн программаларын үйрөткөн ТО ген ишканаларын долбоорлоо борбору. Ысык көлдүн жээгиндеги жайгашкан Хаджисай жана Ысык Ата районундагы Кегетти окуу полигондору. Орто Азиядагы эң чоң геологиялык музейи, 4 окуу имараты, 50 лаборатория, 7 компьютердик класс, адистештирилген аудиториялар, лаборатория жана практикалык сабактарды, ошондой эле курстук жана дипломдук долбоорлорду жазуу үчүн атайын кабинеттер. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агентствонун өндүрүштүк лабораториялары, ТО ген жана металлургиялык комбинаттардын лабораториялык базалары, илимий академиянын институттарын окуп үйрөнүү лабораториялык базалары, аскерге даярдоо кафедрасы.
Академик Асаналиев атындагы Тоо-кен иши жана Тоо-кен технологиялары институту быйылкы окуу жылына абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт. Геологиялык чалгындоо факультетине көрсөтүлгөн багыттар боюнча төмөнкү адистиктерге кабыл алынат. Биринчи, колдонмо геология багыты боюнча төмөнкү адистиктерге абитуриенттер кабыл алынат. Геологиялык картага түшүрүү, пайдалуу кен байлыктарды изилдөө жана чалгындоо, колдонмо геохимия, петрология жана минералогия, нефти жана газдын геологиясы, жер алдындагы сууларды издөө жана чалгындоо жана инженердик геологиялык изилдөөлөр. Экинчи, геологиялык чалгындоо технологиясы багыты боюнча төмөнкү адистиктерге кабыл алынат. Пайдалуу кен байлыктарды геофизикалык издөө жана чалгындоо ыкмалары, нефти газдын геофизикасы, пайдалуу кен байлыктарды чалгындоо техникасы жана технологиясы, суюк газ түрүндөгү пайдалуу кендерге скважина бургулоо. Үчүнчү, бакалаврды даярдоо үчүн нефти газ иштери багыты боюнча төмөнкү кесиптерге кабыл алынат. Нефти жана газ кендерин иштетүү жана эксплуатациялоо, нефти жана газ скважиналарды бургулоо. Тоо-кен металлургия факультетине көрсөтүлгөн багыттар боюнча төмөнкү адистиктерге кабыл алынат. Биринчи, Тоо-кен иши багыты боюнча кабыл алынуучу адистиктер: пайдалуу кен байлыктарды жер астынан казып алуу жана иштетүү, ачык Тоо-кен иштери, шахтылык жана жер алдындагы курулуш, жардыруу иштери, маркшейдерлик иштер, Тоо-кен өнөр жайынын экологиясы, тоодогу сактануу иштери жана технологиялык коопсуздук, пайдалуу байлыктарды байытуу, тоо шарттарындагы курулуштар. Экинчи багыт Тоо-кен жана нефти газ өндүрүшүнүн физикалык процесстери багыты боюнча кабыл алынат. Үчүнчү багыт колдонмо геодезия багыты боюнча кабыл алынат. Бакалаврды даярдоо: биринчи, технологиялык машиналар жана жабдуулар багыты боюнча Тоо-кен машиналары жана жабдуулары адистигине. Экинчи, электроэнергетика жана электротехника багыты боюнча Тоо-кен өнөр жай электромеханика адистигине. Үчүнчү, металлургия багыты боюнча түстүү металлдардын металлургиясы адистигине кабыл алынат. Экология, экономика факультетинде төмөнкү багыттар боюнча бакалаврлар даярдалат. Биринчи, техносферадагы коопсуздук багыты боюнча айлана чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын үнөмдүү колдонуу жана айлана чөйрөнү инженердик коргоо кесиптерине кабыл алынат. Экинчи, экономика багыты боюнча мекемелердин экономикасы, Тоо-кен казып алуу тармагы боюнча жана Тоо-кен өндүрүшүнүн бухгалтердик эсеби, анализи жана аудити кесиптерине кабыл алынат. Үчүнчү, информатика жана эсептөө техникасы багыты боюнча башкаруунун жана маалыматтарды иштетүүнүн автоматташтырылган системасы кесибине кабыл алынат. Төртүнчү, маалыматтардын системасы жана технологиясы багыты боюнча маалыматтар системасы жана Тоо-кен иштеринин технологиясы кесибине алынат. Бешинчи, колдонмо математика жана информатика багытына кабыл алынат. Суу ресурстарын башкаруу борборунда техника жана технология багыты боюнча магистрлер даярдалат. Магистратурага диплому бар адистер, бакалаврлар жана суу ресурстарына тиешеси бар өндүрүштө иштегендер кабыл алынат. Окутуу мөөнөтү 2 жыл, күндүзгү формада, контракттык негизде жүргүзүлөт. Окуу жайын аяктаганда суу ресурстарын башкаруунун магистри деген академиялык даража берилет. Сырттан окутуу дистанттык форма түрүндө инновациялык технологияларды окутуу жана адистердин квалификациясын жогорулатуу борбору тарабынан төмөнкү багыттар жана адистиктер боюнча жүргүзүлөт. Биринчи, колдонмо геология, экинчи, Тоо-кен иштери, үчүнчү, технологиялык машиналар жана жабдуулар, төртүнчү, электроэнергетика жана электротехника, бешинчи, металлургия, алтынчы, экономика, жетинчи, маалыматтык система жана технологиялар, сегизинчи, техносфералык коопсуздук, инженердик кадрларды даярдоо күндүзгү жана сырттан окутуу формаларында жүргүзүлөт. Биринчи, күндүзгү окутуу, толук жогорку билим алуу үчүн окутуу мөөнөтү 5 жыл, бакалавр үчүн окуу мөөнөтү 4 жыл. Экинчи, сырттан окутуу, адистерди даярдоо мөөнөтү 5-6 жыл, адистерди тездетүү жолу менен даярдоо экинчи жогорку билим алуулар үчүн жүргүзүлөт. Институтка кирүү жалпы республикалык тесттин жыйынтыгынын негизинде жүргүзүлөт. Абитуриент жалпы тесттен сырткары кошумча предметтен тест тапшыруусу зарыл. Предмет тиешелүү багыттар боюнча көрсөтүлөт. Колледж жана техникумдун бүтүрүүчүлөрү да тест тапшыруулары зарыл. Ошондой эле диплому жок сырттан окууну каалагандар үчүн дагы жалпы тест берүү зарыл. Студенттерди окутуу бюджеттик жана контракттык негизде жүргүзүлөт. Айыл жеринен келген студенттер жатакана менен камсыз болушат. Документтерди кабыл алуу 1-июлдан 20-августка чейин жүргүзүлөт. Биздин институт Тоо-кен өнөр жайына керектүү инженердик кадрларды даярдоодо ар дайым негизги орунду ээлеп келет. Ошондой эле институттун бүтүрүүчүлөрү республикабыздын кадрдык потенциалында татыктуу орундарга ээ болоруна ишенич көргөзөбүз. Урматтуу абитуриент, сиз биздин институтка өзүңүзгө керектүү адистикти тандап алууга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Сиздер үчүн биздин институттун эшиги дайыма ачык. Сиздерге татыктуу тандоо жана сынактарда ийгилик каалайбыз.
Абитуриенттерди кабыл алуунун жоболору менен биздин институттун сайтынан таанышсаңыздар болот. www.IGDKG. Биздин дарек Бишкек шаары Чүй проспектиси 215. Академик Асаналиев атындагы тоо кен иштери жана тоо кен технологиялары институту. Телефондор 0312 61 29 08 46 72 80. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз.